Hazır emas. Assalamualaikum достор, амансыздарбы? Жалпыңыздарга ден соолук жана жалпы журтубузга биримдик ынтымак жана Алла Тааланын алгалоосун, Алла Тааланын кубаттоосун каалап айтам. Мекенде болуп аткан окуялар менин жан дүйнөмдү өрттөп, бүгүнкү күндө өз-өзүмө батпай, же айтарга сөзүң, же барарга жериң таппай турган учурубуз. Анткени менен коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү карап, жалпыңыздарга мен да атолдук вазифамды аткарып, ар ким өз пикирин айтып аткан кезде коомдо мен дагы бир жаран катары өз пикиримди айтайын. Бир күндө бийликти өзгөрткөн элиме кайрылам. Эми өзүбүздү өзгөртөлү. Революцияны уламдан улам площадьта жасай бербей, революцияны жан дүйнөдө жасайлы. Анткени кечеги күнү митингге революция жасайм деп мамлекетти талкалоо үчүн барган эмеспиз. Тескерисинче, чирип кеткен системаны талкалоо үчүн бардык. Бүгүн чирип кеткен системаны талкалашыбыз керек. Чирип кеткен системаны жоготуп, элдик бийлик, элдик көз караш жана элге кызмат кыла турган системаны орнотуу керек. Бүгүн биз мамлекетти кыйратып аткан, мамлекетти тоноп аткан жалпы мародерлорго, жалпы жаштарга өзгөчө кайрыларым. Спортсмендерге кайрыларым. Өз үйүңдү эч кимиң кыйратпайсың. Өз үйүңдү эч кимиң талкалабайсың, бузбайсың. Мамлекет да өз үйүбүз. Ошондуктан келиңиздер, мамлекетибиз биздин үйүбүз деген сезим менен элдин, мамлекеттин мүлкүнө тийбей, талаптонууну токтотуп, башканы токтотуп, лидердин аркасына, баш лидердин артына биригип бардыгыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарганды үйрөнөлү. Өзгөчө бүгүнкү күндө болуп аткан окуяларда өтө жооптуу, өтө кооптуу болгон кызматка жулкунбасак экен. Азыркы учурда элдик лидер катары, премьер-министр катары Садыр Жапаров шайланды. Мен бүтүндөй кыргыз элине кайрылат элем. Мына ушул Садыр Жапаровдун тапшырмасына, буйругуна баш ийип, бардыгыбыз бир лидердин аркасына калкаламайынча башаламандык токтобойт. Ошондуктан Садыр Жапаров түрмөдөн чыкты, башка деп сындагандар, бир күндө эле айныды ээрге кыйшык отурду дегендер, бир күндө эч нерсе өзгөрбөйт. Жалпыңардан суранам. Бардык обстановканы карап турган учурда көрүнгөндө сындап аткан маалымат булактарында түрдүү бурмаланып аткан маалыматтарды жеткирип аткан ММКнын өкүлдөрүнө, массалык маалымат кызматкерлерине жана өзгөчө ютубер, блогерлерге кайрылам. Менин просмотрумдан көп акча табайын деп 2 сом тыйыныңды ойлогула. Мамлекеттин эртеңин ойлогула. Элдин биримдигин ойлогула. Моментти айрыды, тигинде, мигинде токтоткула. Жалпы ММК кызматкерлери жана массалык маалымат кызматкерлери, ютуберлер, блогерлер өзүнүн жеке телефонунан башкасынан чыгып аткандар. Келиңиздер, элди кайра башаламандыкка түртүп атабыз. Элди кайра эле тополоңдукка түртүп атабыз. Ошондуктан түз маалыматты туура жана бат жеткиргенге аракет кылам. Бүгүнкү күндө мамлекеттин стабилдүүлүгүнө жана өлкөнүн аман сак калышында өзгөчө ММКлардын, өзгөчө ютубер, блогерлердин, өзгөчө ошол жерде өзүнүн телефонунан түз эфирге чыгып аткандардын орду чоң. Ар бириңиздерден суранам. Эмне үчүн бүгүнкү күндө бардыгыбыз момундай башаламан болуп атканыбыздын себеби да ар кимиң акылыңа, деңгээлиңе жараша видеону монтаждап, деңгээлиңе жараша чыгарып атасыңар. Эл үчүн, мамлекет үчүн, өлкөбүздүн эртеңи үчүн кызмат кылып бергиле.
азыр падышаны алмаштыр, премьерди алмаштыр, бүт нерсени алмаштырган менен, бирок ар бирибиз жан дүйнөдөгү түшүнчөбүздү, мекен болгон сүйүүбүздү, күйүүбүздү, сезимибизди алмаштырмайынча, аң сезимибизде революция жасамайынча мамлекетибиз алдыга жыла албайт. Ошондуктан өзгөчө люстрация башка деп аткандардан суранам. Келгиле, керек люстрация. Бирок акылмандарды, көрөгөчтөрдү, аксакалдарды, көсөмдөрдү сыйлап, мана ошол элдик коомдук лидерлерди алдыга сүрүп, мана ошолорго кулак салалы да. Учурунда Бакай атабыз деле манас деп койсо мардайып кетет экенсиң, баатыр деп койсо талтайып кетет экенсиң деп, манасты деле баатыр деле тизгинин тартып турган. Ошондуктан төшүн каккандар, ар бириңерден суранам, элдик аксакалдарды, көсөмдөрдү, акылмандарды, эл өзү белгилеп берген инсандарды сыйлап кулак салышты билели. Өзгөчө мамлекет азыр укуктук талаага чыкмайынча туруктуулук келбейт. Идеологиянын жоктугунан, акылмандардын, көсөмдөрдүн буга чейинки планынын жоктугунан бүгүнкү башаламандык болуп жатат. Өзгөчө мамлекеттик чиновниктерге, жанагында бир орунга кызыгып аткандарга суранам. Бир жерде баса калып директор боло калам, начальник боло калам дегендерден суранам. Азыркы абалда өтө жооптуу, өтө кооптуу болгон кызматка барыш. Кимиңе керек ушул нерсе? Ошондуктан жалпыңардан суранам, келиңиздер. Бир жерди ээлеп алуу менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бүгүн бир жерге жетекчилик кылыш, жан дүйнөңдү өгөлөп көр, өлөсүңбү же жокпу деген эле сөз. Өзүңөрдү өзүңөр кыйнап, өзүңөр 2 күндүк же 2 айлык же 2 жылдык креслого отуруп алып сыйлап, бирок элди ыйлатпагыла. Ар бириңерден суранам, келиңиздер. Кимиңе керек ушул месте, кимиңе? Интеллигенциядан суранам, келгиле ушундай учурда илимиңерди, билимиңерди колдонгулачы. Буган чейинки мамлекеттик кызматта иштеген мугалимдер, интеллигенциянын бардыгы коркок кулга айланып калганбыз. Мамлекеттик ресурстар элге кызмат кылбай, тескерисинче өзүңдөн жогорку бийлик жака кызмат кылып калганбыз. Чындап айтайын, эртең аянтка келгиле, баарыңар дарга асыласыңар десе, жипти өзүбүз алып келелиби, же силер бересиңерби деп суроо бере турган деңгээлдеги коркок айланып калганбыз интеллигенция. Урматтуу интеллигенция, чындап айтайын, мынабул болуп аткан көтөрүлүшкө деле керек болсо мамлекеттик ресурста иштеген интеллигенциялар, ошол эле мугалимдер, ошол эле башкалар болуп келдик, себепчи болуп калдык керек болсо. Мынаны шайлап берсең мынча болот экен, мынаны мынтпесек мынтип болот экен, болбосо иш ордуман кетет экенмин, ошончо моунда кылып кой дегендер себеп болду. Жок, моуну окуучуларына арамды арам, адалды адал деп үйрөтүп аткан мугалим өзү арам менен аралашкан үчүн болду. Ошондуктан жалпы жаштарга кайрылам. Келиңиздер. Коомдук лидер катары бүгүн элдин башында Садыр Жапаров премьер-министр катары мамлекет ордуна коеюн деп атабы? Анда ошол лидерге баш ийип бергиле. Тиги жакта бүгүнкү күндө өзгөчө лидерге баш ийип артынан айткан буйругун аткарып бериле болот. Бирөөң да Садыр Жапаровго көз артып суктанбай эле койгула. Анын кылып аткан иши көз арта турган иш эмес, суктана турган жер эмес аныкы. Ал кыйын абалга келди. Керек болсо өзүнүн ден соолугуна бүтүн барына ого көтөр зыян болгон учурда турат ал киши. Суктанбай эле койгула. Тескерисинче жардам бер колдон келсе. Анан түштүк жергесинде кечээ күнү Мелис Мырзахматов келди. Мен буга чейин мэрлерден 2 инсанга мэр катары, машалла, азамат киши экен деп баа берген кишилердин бири Мелис Мырзахматов, экинчиси болсо Талабек Сарпашев болгон болчу. Эми бүгүнкү күндө урматтуу Мелис Мырзахматов, кечээ күнү келдиңиз. Келип туруп бүтүндөй коомдук лидер экендигиңизди далилдеп, элди биримдик ынтымакка чакырыңыз. Эл сизди күттү. Азыркы учурда сизден да Мелис Мырзахматовдон өзгөчө суранып кетем. Премьер-министр катары убактылуу өкмөттө жогору жакта Садыр Жапаровду шайлагандан кийин экөөңүздөр буга чейин жинди менен жинди, бомуш менен бомуш, тилемчи менен тилемчи, алкаш менен алкаш биригип тил табышкандан кийин эмне үчүн бүгүнкү күндө патриоттор бириге албай атасыңар? Өзгөчө Мелис Мырзахматовдон суранам, жогору жакта Садыр Жапаров менен биригип тил байлашып, экөөңүздөр коомдук элдик лидер катары эл көзүнө батып турган кезде элдин ишенимине кирип, элди алдыга сүйрөп бериңиздер. Урматтуу Мелис Мырзахматов, келиңиз. Садыр Жапаров менен бирге тил байлашып, экөөңөр биргеликте өлкөнү алдыга сүйрөп бергиле. Тескеринче, момундай ультиматум коем, анан момундай деген нерсени кое туруп, экөөңөр бириккиле да, биригип туруп бир бүтүн эл үчүн кызмат кылып бергиле.
Анан Жалал-Абад менен Ош Баткен мага кулак салала же башка эмес. Эмне үчүн экөөңө эки бөлөк кулак салыш керек? Бүтүндөй мамлекет бир лидерге кулак салсын. Алда премьер-министр катары бүгүн Садыр Жапаров шайландыбы? Анда сиз да коомдук элдик лидер катары Мырзахматов атайын Ала тоонун абалын көрүп тияктан бери учуп келдиңиз. Учуп келгенден кийин эми элди бөлүп жарбай, тескерисинче бир лидердин аркасына сиз да биригип бардыңар. Бүгүн алкаш менен алкаш биригип, бомуж менен бомуж бириккен кезде мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылам деген лидерлер бириккиле. Өзгөчө суранам. Жеке амбицияңды кое тур, жеке бизнесиңди кое тур. Өлкөнүн эртеңи үчүн бириккилечи айланайындар. Бардыңар бириккилечи. Өзгөчө суранам. Мына партияга бөлүнүп, майдаланып, парчаланып аткан лидерлер келгиле бириккиле бардың бирик. Биз буга чейин бизнесиңди башкаңды ойлодуң. 16 партияга бөлүнбөй, 16 партиянын ичинде ар бириңдин ичинде мен сыйлаган агаларым бар эле. Ар бириң биригип туруп, бир өлкөнүн эртеңи үчүн бириге алган жоксуң. Шайлоодон өтпөй калгандан кийин биригип момундай башаламадык чыгардык. Көрдүңбү? Ар бириңе 120 местага умтулуп аткан 120ңа гана бийлик керек. Бирок калган карапайым калкка болсо тынчтык керек, момундай ынтымак керек, биримдик керек, мамлекеттин гана эртеңи керек. Чындап айтайын, керек болсо байлык дүйнөсүн чачып бийликке келгендер чачканыңды эртең жыйнаш менен гана алек болосуң. Эл үчүн кызмат кылуу менен алек болбойсуңар эч кимиң. Ана эч жаап койсун. Жок, мына жаап коймам да жаап. Кечиресиздер, кошунам устачылык кылып атат. Ошондуктан өзгөчө суранам. Келиңиздер, карапайым калкка тынчтык керек. Карапайым калкка тынчтык керек. Кайрылып айтам, урматтуу Мелис Мырзахматов. Премьер-министр катары убактынчалык өкмөткө шайланып, Садыр Жапаров бириккенден кийин лидерлер бириккиле. Тиякта Курсан Асанов болсун, Адахан Мадумаров болсун, ар бириңиздер бүгүн коомдун көзүнө баткан, эл ишеним арткан лидерсиңер. Бириккиле бардың, суранам бириккиле. Бирикмейинче, ар бириңдин жей турган наның бар. Эмки жылы да ачка калбай турган азыгың бар. Кое тургулачы ушул бизнесиңди башкаңды. Элдин эртеңин ойлоп туруп, чыныгы эл үчүн кызмат кылганыңарды далилдеп бергиле. Суранычы. Муну өзгөчө суранып кетем. Анан ач көздү алтын менен көмө берсең ажалына көнө берет деген кеп бар. Байлык дүйнөңарды кое тургула. Өзгөчө суранам, байлык дүйнөңарды кое тургула. Эртеңки бизнесиңе карапайым калкка тынчтык керек. Карапайым калкка жөн гана тынчтык керек. Жаштар, иллюстрация деп тиякта тополоң кылып аткандар. Болот буюрса, алгач мамлекетти укуктуулукка алып келгиле. Туруктуулук алып келеле. Андан кийин адан ары кызмат кылалы. Ал эми Талайбек Сарбашевдин ордуна местасына келгендер. Биздин эл сыйлаган экинчи мэр, мен өзгөчө Талайбек аганда сыйлайм, урматтайм. Кечээ күнү гана площадта шаардын 3020 жылдыгын тактап Ордолуу Ош калабызды өзгөчө калыбына келтирип эмгектенип аткан Талайбек агабызга узун өмүр каалайм. Агабыздын мындай жүрөгүндөгү жалынын өчүрүп албаңыздар. Жүрөгүндөгү жалынын өчүрүп, агабыздын элге жерге кызмат кылам деп аткан, көкөлөп келаткан канатын кайрып албаңыздар. Талай агабыздын мен кечээ күнү майрамда площадта ырдаган ырыма дагы ар түрдүү YouTube'дан башкана жазып, Талай агабызды сындады төкмакын деп жазып чыгыптыр. Андай эмес. Мен Талай агайды сыйлап, Талай байкебизге ийгилик кылып ырдадым. Ошол эле учурда бир гана нерсени сурандым. Ордолуу Ош шаары 3020 жылдык шаар калааны өзгөртүп алдыга умтулуп атасыз. Бирок бир гана нерсени суранам дедим Талай агадан. Ал эмне болчу? Козу карындай куралып аткан уламдан улам бетонный жунгулеге айланып бараткан шаардын дом куруучуларын токтотуңуз эми. Шаардын сыртынан каалашынча жер берип, шаардын сыртына өзүнчө городок шаарларды тургузуңуз. Ал эми Ош шаарынын 3020 жылдык тарыхый жүзүн бузбаңыз. Ушуга көңүл буруңуз, ушуну абайлаңыз деп гана сунуш бердим. Ошондон Талай агабыз муну туура кабыл алды жана эң туура сунуш катары кабыл алды. Аны менен мени кайраштыра бербеңиздер. Анан бир нерсени суранам. Талай агабыз бүгүн эмгек кылып келип атат. Анын ордуна келип калган мына бул азыр ордун ээлеп аткандар, губернатордун ордун ээлеп тургандар. Урматтуу агалар, Талай агабыз мыйзамдуу, легитимдүү түрдө бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэри катары кала берет. Эртең Талай агабызды ордун ээлеп өзгөртүп аткандар, же болбосо кечеги ишеним билдирбеген депутаттар силер эмес анын тагдырын чече турган. Коомдук, легитимдүү, укуктук талаага келели,
Андан кийин бийлик бардык ордоруна келет, ошол учурда өзгөрүлөт. Ага чейин мен Ош шаарынын мэри катары бир гана Таалайбек Сарбашевди мэр катары таанып билем. Мен эмес, бүтүндөй эл да ушуну таанып билет. Ошондуктан Таалай агабыз ордуна келсин, ордунда турсун жана шаардын туруктуулугун, алдыга болгон иш пландарын аткарып тура берсин. Ошол эле учурда чыныгы эр катары, азамат атуул катары Таалай агамды сыйлайм. А киши дагы көрдүңүздөрбү? Жоомарттык, берешендик, айкөлдүк ушул жерде турат. Макул, кетсем кетейин, элде тынчтык болсун деп чыкты. Бирок бүгүн Таалай агабызды урматтап, аны колдоп чыгып аткандар Таалай агайдын суранычы менен чыгып аткан жери жок. Таалайбек Насырбековичтин кылган ишин көрүп билип, ошого күйгөндөр гана чыгып атат. Муну Таалайбек Насырбекович уюштурду деп ойлоп албаңыздар. Ошондуктан ар бириңиздерден суранам, жалпыңыздардан суранам, Таалай агабыз деле бүгүн бийликтен кеткен үчүн өкүнүп аткан жери жок. Болгону өлкөнүн эртеңин эси жокторго берип койбосок экен деп гана дартанып отурат. Ошол эле. Ал эми бүгүн бийлигине отуруп алгандар, урматтуу Душка мырза, Дүйшөнкул ага, сизди да таанып билебиз. Элдин азаматы мыктысыз. Эл шайлады эмес, өзүңүз сөзүңүздү айтып турдуңуз. Жаман адамдар келип көрүнгөн ээлеп албасын деп гана турам дедиңиз. Ошондуктан ар бириңиздерден суранам, эл шайласын. Сиз, Дүйшөнкул мырза, сизди эл спортсмен катары таанып билет. Эл үчүн кызмат кылган эр азамат болсоңуз, элдин уулу Таалайбек агамды жаныңызга чакырып алып, Таалайбек агамды ошол жерге отургузуп, сиз жанында телехранитель болуп, Таалайбек агамды колдоп кубаттап жанында отуруп бериңиз. Тескерисинче аны кууп чыгып эмес. Спортсмендер, ар бириңерден суранам. Билегинде күчү барлар, каалайсың каалабайсыңбы, билиминде күчү барларга баш ийесиңер. Билегинде күчү барлар, бирди жыгытсаң, билимдүүлөр миңди жыгатат. Муну унутпагыла. Ар бириңерден суранам. Дүйшөнкул мырза, коомдо стабилдүүлүктү кармап калуу үчүн лично өзүңүз ордуңуздан туруп, Таалайбек агамды алып келип отургузуп, жанында өзүңүз отуруңуз. Бирөөлөр жамандар кирип албасын деп ойлодуңузбу? Анда бирөөлөр жамандар кирип албасын деп ойлогон болсоңуз, эмне үчүн Таалайбекени кууп чыгышыңыз керек? Келиңиз, алып келиңиз, чакырыңыз бияка отуруңуз. Элдин уулу сиз керексиз деп алып келиңиз. Мына ошондо Дүйшөнкул мырза, коомдогу кадыр баркыңыз дагы да өсөт. Өзүңүздөн суранам. Келиңиздер, момундай кылыңыздар. Элге кызмат кылуу мына ушундай болот. Жеке амбицияңарды кое тургула. Элдин эртеңин ойлогула. Мамлекет үчүн кызмат кылгыла. Өзгөчө суранам. Келиңиздер, урматтуу жаштар. Көрүнгөн жерден көрүнгөн чыгара бербеңиздер. Ош шаары, Ордолуу Ош шаары 3020 жылдык тарыхка ээ болгон шаар. Дүйнөдө абдан көп шаарлар бар. 5000 жылдык тарыхка ээ болгон шаарлар бар. Бирок ал жерде эл жашабайт. Алар жөн гана дөңсөк айланып, тарыхый эстеликтер чукуп археологдор издей турган гана бир жерге айланып калган. А биздин шаар болсо 3020 жылдык тарыхка ээ, бирок ал тарыхый археологиялык месте эмес. Тескерисинче 3020 жылдан бери эл өзү ичинде аралап жашап аткан өзгөчө уникалдуу шаарыбызды кыйратып албагыла. Бишкекте болуп аткан жана башка жерде болуп аткан башаламанттын бардыгы токтойт, эгерде бардыгыбыз бир гана лидерлердин астына баш ийсек. Ар бири Кыргызстан өлкөсүгө кайрылып айтам. Бүтүндөй кыргыз элине кайрылып айтам. Келиңиздер, Садыр Жапаровдун астына баш ийгиле. Жана Мелис Мырзахматовдон суранып кетем. Коомдук лидер катары Садыр Жапаров менен тил бириктирип, өзгөчө суранам, эки лидер биригип туруп, өлкөнү алдыга жылдыргыла. Алкаш менен алкаш биригип аткан кезде эмне үчүн бүгүн лидерлер бирикпейсиңер? Бириккиле лидерлер. Урматтуу көсөмдөр, акылмандар, интеллигенциялар, коомдогу аксакалдар. Аксакал деп сакалына ак түшкөн кишини айтпайт. Аксакал деп акта караны кара деген кишини айтат. Эми ошол акта караны кара деп сүйлөй турган акылмандар чыккыла эми. Келгиле, элди бириктиргиле. Коомду жаштар тарбиялап чакыргыла. Өзгөчө суранам, эл үчүн кызмат кылбаганда эмне кыласыңар? Кече күнү митинг болуп кетти. Ошол революция болуп кеткен күнү мектеп окуу ачылат эле. Окуу ачыла турган күнү менин кыздарым, балдарым мектепке барам деп ыйлады. Үйдө ыйлап, мамлекетте тынчтык болбой атат, кызым, отура тур. Мамлекетте тынчтык болбой атат, мектепке барбай тур. Анткени бүгүн мектеп ачылат деп 8 айдан бери күтүп аткан балдарыбыз үйдө дагы ыйлап отурат. Кыздарымдын ыйлаган көрүп мен да ыйлап отурам. Ошол эле учурда ар бириңиздерден суранам. Мен бүгүн
мамлекеттин туруктуулугу үчүн, тынчтыгы үчүн. Буга чейин саясатка бир да аралашпадым. Саясатка бир да сын пикир айтпадым. Жана төгүп аткан төкмөлүгүмдө да бир да саясатты сындаган жокмун. Билесизби эмнеге? Мен саясаттын курманы болгум келбеди. Иштеп аткан бүт жеримде, мектепте болсун, лицейде болсун, театрда болсун, бүт жеримде саясаттын курманы болдум. Бүт жеримде мени саясаттын курманы болдум. Алдыга кетсең аксактайт, ташкактайт, артта жүрсөң аксактайт деп, алдыга умтулуп чыксам эле колдоп кубаттай турган артында эч ким жок экен, бүт жерде саясаттын курманы болуп келдим. Буга чейин эч кандай каршы пикир сүйлөгөн жокмун. Бирок мен эмне үчүн сүйлөп атам? Кыздарым мектепке барам деген күнү революция болуп кетти, мен мектепке жөнөтпөдүм. Балдарымдын эртеңки келечегинен кайгырып ыйладым. Ишенесиздерби? Ошондуктан айла жок гана саясатка өз пикиримди билдирүү үчүн гана бүгүн момундай жерден сүйлөп отурам. Буга чейин көрүнгөн жерде мени кысып, жолдон чорныйсы болсун, башкасы болсун кысып алып, Идирис нормально жүр деген чорныйлардын, мантыгулактардын дагы муштумуна туш келген күндөрүм болду. Эч нерсесин айткан жокмун. Макул деп ичиме жуттум. Бирок бир нерсени суранам. Элдин эртеңине кайдыгер карабаган инсан катары, өзүмдүн келечек муун балдарым катары суранып атам. Ошолордун эртеңин ойлоп гана могу эфирден чыгып атам. Келиңиздер. Улуттук идеологдор, көсөмдөр, акылмандар, жеке амбицияңды кое туруп, мамлекеттин биримдүүлүгү, карапайым калктын туруктуулугу үчүн аракет кылыңыздар. Мына бул башка улуттар, кимиң кайсы улуттан болбо, мына ушул мамлекеттин топурагында кадам басып жүрөсүңбү? Ушул мамлекеттен наныңды, тузуңду таап жеп атасыңбы? Анда ушул мамлекетти сүйүп, кайсы улут болбо ушул мамлекет үчүн жаныңды бергенге даяр болуп, биримдик ынтымак үчүн кызмат кылгыла. Мага бар бир дебегиле. Анткени урматтуу карапайым элибиз, кимиң кайсы улут болбо, өзгөчө суранам. Айбан таяк жеген жерин унутса да, тамак жеген жерин унутпайт. Айбан дагы тамак жеген жерин унутпайт. Ит дагы ошол кородон тамак жеген үчүн ошол корону коргойт. Айбанчалык бололу. Кайсы улут болбо, Кыргызстанда тамак жеп, Кыргызстанда туз даам татып атасыңбы? Анда ушу Кыргызстан үчүн, биримдик үчүн, ынтымак үчүн ар бир улут алатоо үчүн кызмат кылып тургула могу жерде. Өзгөчө суранам. Келгиле бөлүнүп жарылып жетет. Жаштар, кресло талашкандар, эмнеге кресло талашасың? Эмнеге айткылачы? Бүгүн бийлик керек эмес. Бүгүн биримдик керек. Бүгүн кресло керек эмес. Бүгүн Кыргызстан керек, эртең күн керек. Ошондуктан ар бир жаштардан суранам. Койгула, кое тургула, кызматка чуркабагыла, креслого суктанбагыла. Бүгүн азыркы учурда бир бийликтин башына келип аткандардын баарына оңой болбойт. Андан көрө үй бүлөңдү кара. Бала чагаңдары аялың, ата-энеңдин айтканын кылгыла. Көчөгө чыгып аткан жаштар суранам. Мен илгери ата-энем бала кезибизде кошунанын үйүндө той болсо чыга албайт элем. Атам айтат эле, Идирис үйдө отур десе, кошунамдын үйүндө той болбосо чыга алган эмесмин. Атамдын уруксаты жок деп. Бүгүн ата-энең уруксат бербеди, бирок бардыгың площадьта башка жерде жүрсүң жаш балдар. Муштай жаш балдар. Эмнени чечип бересиң сен, муштай жаш бала? Эмнени чечип бересиң ошол жерде? Кимиңдин үнүң бар? Урматтуу жаш балдар, ата-энеңден уруксат жокпу? Үйдө отур, ибадатыңды оку, китебиңди оку, илимиңди ал, дуаңды кыл, мекен үчүн дуаңды кыл, таза тааратың менен отур үйдө. Жүрөсүң ана жерде көрүнгөн чагылап, маражер соголуп баша калып. Мектепке бар десе барышпайсың ошентип. Ошондуктан жалпы жаштар, мектеп жашындагы жаш балдар, отургула үйүңдө, чыкпай эч жака. Урматтуу интеллигенция, урматтуу илимдер, жигердүүлөр, иллюстрация керек, бирок акылмандарга кулак салгыла. Акылмандарды, көсөмдөрдү жетелеп баргыла. Ошондо гана тынчтык болот. Кайталап айтам, урматтуу Мээрис Мырзахматов, келиңиз, бүгүн Садыр Жапаровду бүтүндөй коом, эл, сиз келгенге чейин премьер-министр кылып шайлап алгандан кийин монол жактан сиз Садыр Жапаровдун оң колу болуп, көлөкөсү болуп, эки лидер бириккиле. Ана ошондо тынчтык келет. Тескерисинче Жалал Абад, Ош, Баткен менден тапшырма күтүңүз дебеңиз. Өзгөчө суранып кетем. Мамлекетти бириктиргиле. Алкаш менен алкаш, жинди менен жинди биригип аткан кезде эмне үчүн лидерлер бирикпейсиңер? Ар бириңерден суранам. Мадумаров болсун, Курсан Асанов болсун, 16 партиянын лидерлери болсун. Кресло талашпа, бийлик талашпа, кызмат орду, бирөөң прокурор, бирөөң УКМК, бирөөң башка талашпай тур. Бардыгың Садыр Жапаровго баш ийип тургула. Бардыгың лидерге баш ийип тургула. Өлкөнү бириктиргиле, суранам. Бирөөңө да кресло бүгүн пайда алып келбейт. Бирөөңө да. Мамлекеттик кызматка мен барам деп төшүн какпай, тескерисинче мамлекеттик кызматка сен келип иштеп бер деп суранам деп эл алып келсе, ошондо сыймыктансаңар болот. Ар бириңерден суранам. Өзгөчө Душка мырза,
Элдин бары душка деген үчүн гана душка деп атам. Дүйшөнкул мырза, шаардын мэрин эр болсоңуз, элди ойлоп, коомдун тынчтыгын ойлоп, ошол мэрияны ээлеп алып турган болсоңуз, душка суранам ага. Суранам сизден. Талайбек Сарбашты алып келип, Талайбек Сарбаштын жанында телохранитель болуп коргоп кубаттап бериңиз. Ана ошондо кадырын баркыңыз дагы да чоңоет. Талайбек мырзанын ордуна алып келип, Талай мырза менен экөөңүздөр биригип туруп, ансыз деле Садыр Жапаровдун сөзүн уктуңуздар. Ордунда иштеп аткан элдер болсо тийбей тургула. Иштесин ар бири, стабилдүүлүк керек деди. Эмне үчүн Садыр Жапаровго баш ийбейсиңер эч кимиңер? Ар бириңер лидерлер суранам, келиңиздер, баш ий бардың ошол лидерге. Коомдук лидерге баш иймейинче биримдик болбойт, стабилдүүлүк болбойт Кыргызстанда. Мекенимди сүйөм дегендер бүгүн лидерге баш ийиш керек. Өзгөчө кече Мелис Мырзахматов ошол жактан туруп ушул жакка чейин чуркап келдиңиз. Эми элим жерим деп чуркап келдиңиз. Бүтүн эл сизди күтүп турганда ар бир сөзүңүздү кылдат сүйлөңүз, өзгөчө кыйын болуп калат. Мелис Мырзахматов, эл сизди күтүп, элдик лидер деп эл сизди баалап аткан кадырыңызды көктөн ылдый түшүрүп салбаңыз. Келиңиздер, суранам, Мелис Мырзахматов, Садыр Жапаров менен биригип туруп, бүтүндөй бир өлкөнү ынтымакта кармап калыңыздар. Менден тапшырма көт, Жалал Абад Ошпат кел менден тапшырма көт дебеңиз. Азыр Бишкектагы бүтүн жер ушул сөзүңүздү кармап алып туруп, жанагында бир бөлүнүп атат деп туруп, кайра ыдырап отурушат. Өзгөчө суранам. Мелис Мырзахматов, кайра чыгыңыз коомго. Элдин алдында чыгыңыз площадка. Талай келиним, мен сенин жардамыңа муктажмын, кел. Сен да мага муктажсың деп бириккиле. Талай менен биригип отуруп туруп, Садыр Жапаровго баш ийгиле. Бүтүндөй түштүктүн буга чейинки ынтымагын дүйнөгө даңазаладык эле, мындан кийин да кыйнап алды ынтымагын дүйнөгө даңазалаңыз. Мелис Мырзахматов, бүтүн эл сыйлап аткан кезде, эл үчүн кайра кечээки элесинен кете элек эрдигиңизди кайра кайталап бериңиз. Мелис Мырзахматов, суранам, Талайгайды алдыга алып келип, ошо душканы да, эним душка, давай азаматсың, кел деп туруп жаныңызга тургузуңуз дагы, жаштарды кармап, бүтүндөй элди кармап, кайрадан ынтымакты кармап баш ийип берели. Бардык ордуна турат буюрса иншалла. Креслого умтулбаңыздар эч кимиңиздер. Креслого умтулбаңыздар. Кызмат орунга умтулбаңыздар. Анан өзгөчө мектептерден, мектеп мугалимдери, интеллигенциялардан суранам. Жанагындай сабаңарды, онлайн сабаңарды уланта бергиле. Мектеп директорлор, интеллигенциялар, суранам, бийликтин кулу болуп келдик буга чейин. Интеллигенциянын бүт бары буга чейин коркок кулга айланып калдык. Каерде балдарды коррупцияга үндөбөй, балдарды тазалыкка, талим тарбия берип аткан мугалимдердин бардыгы кече күнү шайлоодо коррупциянын кулу болуп жүрдүк. Ошондон мугалимдер, балдами жетишет кулдугуңарды. Эртең аянтка келгиле, барыңар дарга асыласыңар десе, интеллигенция эмне дедик? Жипти да ала келелиби же өзүңөр бересиңер асына турган жипти дей турган деңгээлде кул болуп иштеп бердик интеллигенция. Ошондон урматтуу илим билим өкүлдөрү, келиңиздер, токтоткула эми болду. Эл үчүн, элимдин эртеңи десеңер, бириккиле бир лидердин артына. Садыр Жапаровду коомдук лидер катары байладыңарбы? Премьер-министр катары шайладыңарбы? Болду, бардың башый ошого. Бардың башый болду. Элдин уулу Мелис Мырзахматов, сиз да баш ийип, ошо менен биригип туруп, Талай мырзаны кайрап келиңиз. Мен ордолу Ошто эмес, бүтүндөй мамлекеттин эртеңи үчүн дарттанып гана сүйлөп атам. Кыргызстандын кадырына баркына жетиңиздер. Мен элдин уулу катары чет өлкөнү аралап жүргөн кезде, мен ошол мекендештер менен сүйлөшүп аткан кезде, көзүнө жашын агызып туруп сүйлөгөн атуулдар менен сүйлөштүм. Биз Кыргызстандан канчалаган интеллигенция агызып чыгарып бердик, качырып чыгарып бердик. Урматтуу бийлик талашкандар, 120 орунду талашкан 120 маңкурт дейинби, эмне дейин? Элдин эртеңин ойлогула. Көзүмдүн жашы менен агызып айтам. Кыргызстандын эртеңин көрө албай, Кыргызстандын келечегин көрө албай, мен айла жок чет өлкөнүн жарандыгын алдым деген мекендештер менен жолуктум мен. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ишенгиле, силерге ишенген адамдын өмүрүн да урдадыңар. Силерге ишенген адамдар 30 жыл өтүп кетти, карып кетти. Силерге ишенгендер карып атат. Силерге ишенгендер өлүп атат. А силер болсо креслоңду, силер болсо эртеңки бизнесиңди ойлоп отурушасың. Эл үчүн кимиң бардың? Бардың креслону ойлоп бардың. Креслону ойлоп барганыңдын далили катары бүгүн да кресло талашып отурасың. Бардыңардан суранам. Коомдук лидер катары ар бириңди чакырып кетем. Садыр Жапаровду шайладыңарбы? Садыр Жапаровго баш ийгиле бардың. Мелис Мырзахматовдон суранып кетем. Келиңиз, Садыр Жапаровго баш ийиң. Жалал Абад Ошпат менин ташымамды ук дебеңиз. Ар бирибиз биргеликте Садыр Жапаровго баш ийеле да, бардың биргеликте тургула эми. Коомдук КТРКны, эл терди башканы талашып аткандар, түү бардыңа. Бийлик орунду талашкандар, бардыңа түкүрдүм. Кресло талашкандар, кой бүгүн бийликке, коомдук лидерге баш ийип бергилечи. Коомдук лидерге баш ийип бергилечи.
Мелис Мырзахматов, Талай мырзаны алып келиңиз. Экөөң бирге отургула. Душка, элди ойлоп атам, мен мэрияны ойлоп атам дебе. Мэрияны ойлосоң элдин адамын алып келип отургузуп кой ошол жерге. Талай мырзаны алып келип жанында телохранитель болуп колдоп куатап, Талай мырза келиң жаныма отуруң деп туруп, ана ошол жерде эл үчүн кызмат кылып туруп бергиле. Ар бириңден суранам. Мекендин эртеңин ойлогула. Крестонду ойлобой эч кимиң. Байлык дүнияңды кучактаган бойчун өлүп кетесиң бардыгың. Жалпыңдан суранам. Жаным күйүп кейгеним үчүн сүйлөп отурам. Площадка барып сүйлөйүн дедим. Бутум ооруган үчүн гана баш албай отурам. Бирок бир нерсени айтайын. Буга чейин Идрис акын катары, Идрис мугалим катары, коомдук педагог катары, семинатор, тренер катары гана бүгүн бир да саясатка аралашпаган элем. Буга чейин бир да саясатка сүйлөгөн эмес элем. Бүгүн бир да акынды, бүгүн бир да лидерди, бир да башканы акын катары сындап ырдаган эмесмин. Бир да 120 депутатты 120 койго теңеп ырдаган эмесмин. Эч ким 120 депутаттын бирөөсүн да сындаган эмесмин. Эмне кылдым? Мугалиммин мен, кой менин кадырыма баркыма, менин максатыма туура келбейт дедим. Кечеги шайлоо учурунда да Идрис келип бер, бизге туруп бар, биздин партиябызга кошулуп бер дегендер толтура чыкты. Ар бир партия сенин акчаңды биз төлөйбүз, чыгып бер дегендер болду. Жок, мен мугалиммин, мен элдин баласымын, мен төкмакым, мага тийбегиле деп канчасына жалынып жүрдүм. Канчасына кирген жокмун. Ишенесизби, канчалык кыйын болду мага. Болбосо бир партия менен эртең күнүмдү ойлоп баргым келди. Бирок мен сыйлаган адамдардын бардыгы 16 партияга парчаланып бөлүнүп кеткениңер үчүн бир партияга бара алган жокмун. Алкаш менен алкаш, бомуш менен бомуш, жинди менен жинди биригет, бирок биздин Кыргызстанда лидерлер бирикпей атасыңар, патриоттор бирикпей атасыңар. Жаның кейит, жаның кейит. Бардыгың жеке амбиция менен жүрүшөсүң. Суранам, ар бириңерден суранам. Интеллигенция маңкуртка айланып кетпегиле. Интеллигенция, бүгүн университетте, мектепте, башкада иштеген мугалимдер, ар бириң ректор, декандар, проректорлар, ар бириң бийликтин кулу болбогула. Чыныгы илим билимдин кулу болгулачы көрөйүн. Ар бириңден суранам. Болду эми кое тургула эми. Элди чакыргыла, ынтымакка. Ар бириң өзүңчө лидерсиңер. Чакыр элди биримдикке. Коомдук лидер Садыр Жапаровдун астына баш ийүүгө чакыргыла, суранам. Болбосо болбойт. Бириккиле бардың. Өз алдыңча кресло тарашпа. Өз алдыңча бийлик талашпа. Өз алдыңча бийлик талашпагыла. Корооңдо, багыңда уясына конгон чымчыкты көрдүңөрбү? Ана үйүңдүн жанында багында уясына конгон чымчык бар. Чымчык кечинде уясына конгон кезде эртең жей турган наны жок, ырыскысы жок. Чымчык уясына конгон кезде эртең жей турган ырыскысы жок. Эртеңки ырыскысын Кудай Таалага тобокел менен уктайт. Эртеси эрте менен учуп жөнөп, дагы ырыскысын издеп, дагы жашап атат. Урматтуу элим, калкым, бүгүн үйүбүздө эртең эмес, эмки жыл жей турган наныңар бар, Кудайга шүгүр. Эртең жей эмки жыл жей турган наныңар бар. Ырыскың бар, Кудайга шүгүр. Кое тургула эми. Элим, эртеңки мамлекетим, жерим үчүн кызмат кылгылачы эми болду. Ар бириңерден суранам. Жаштар суранам. Мамлекеттин биримдиги, тынчтыгы үчүн бириккиле. Кимдин астына? Садыр Жапаров сайладыңар болду. Өзгөчө ММКлардан суранам. Ютубер, блогерлер, просмотрум көп болсун деп кайдагы сөздү жазып мамлекетти майдалабагыла. Ютуберлер, блогерлер, ММК кызматкерлери жеке Фейсбугу менен өзүнчө канал ачканды өздөрүн директор сезгендер. Келгиле, силер мамлекетти талкалап атасыңар. Ютубер, блогерлер, ММКлар туура маалымат жеткирип, элди биримдикке чакыргыла. Элди биримдикке чакыргыла. Муну жерде мынтип салды, айырып салды, момундай дебегиле. Дебегиле. Ар бириң биримдикке чакыргыла, суранам. Көкүрөктө күйүт арман бар. Площадка баргым келди. Эфирден мага суроо берип аткандар. Рахмат. Ата-энеме итаат кылганым үчүн бара албадым. Бутум ооруган үчүн бара албадым, 2. Бирок буга чейин дагы бара албаганым 3-чү себеби саясат жөнүндө ырдап, саясат жөнүндө сүйлөп койгонум үчүн көрүнгөн жерде мени тосуп алып, Идрис Кыргызстанга келип жашап атканың үчүн жөн жүргүн, уктуңбу, Кудайга шүгүр дегин деп, башка чорный, порный башкалары келип, менин кадамымды кысканы үчүн чыга албадым. Бирок карап отура албай, айла жок могу жерден чыгып атам. Билем эртеңим кооптуу башка болушу мүмкүн. Бирок
Hubbul vatan minal iman, meken sүйүү имандан, мекенimди сүйгөнүм үчүн гана айтып атам. Урматтуулар, ооба мен Өзбекстанда чоңойдум. Өзбекстандан келдим бияка. Кыргызстанда окуп бул жакта жарандыгын алганмын. Бирок мен өзбек эмесмин да. Бирок мен башка жакка сатылган эмесмин да. Кыргызстандын келечеги үчүн сүйлөп атам. Мен антип Кыргызстанда келип жашап атканыңа Кудайга шүгүр дегин деп тилимди кыскан. Же болбосо Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Миромоновичтин өмүрү узун болсун берген машинасын Өзбекстан номери менен минип жүргөнүм үчүн анча-мынча акылы жок акмактар алдыман кысып алып, Өзбекстан номерди минип жүргөн мен экендигин билет, тосуп алып туруп, эй, саткын деп туруп сөгүп кеткендерди кыйрасын көрдүм. Суранам. Мен мекенимди сүйөм. Ар бириңерден суранам. Урматтуу Мелис Мырзахматов. Талай мырзаны алып келип, урматтуу Душка. Ата энебизден калган жер эмес. Эл сизди сыйлап койгон жок ал жерге. Ал эми сиз болсо, мэрияны жаман адамдар ээлеп албасын деген сөзүңүз үчүн сизди сыйлап айтып атам. Жаман адамдар ээлеп албасын деп мэрияны карап аткан болсоңуз, эмне үчүн Талайбек жакшы адамды кууп чыгасыз? Чакырыңыз, алып келиңиз аяка. Талай ака алып кел деп туруп адамдарыңды жөнөт. Алып келип отургуз. Талай акемди личный өзүң телекранет болуп кара. Жанында кара. Мелис Мырзахматов Талай агам бардың биригип туруп, Садыр Жапаровка баш ийип туруп, бир лидердин астына бириккиле. Болбосо болбойт. Мамлекетти бириктиргиле, суранам. Элди сактап калгыла. Тынчтыкты сактап калгыла. Ынтымакты сактап калгыла. Жаным күйүү ыйлаганым үчүн айтып атам. Суранам, сактап калгыла мамлекетти. Мамлекетти сактап калгыла. Кресло үчүн чуркагандар, байлык, бийлигин чачып бийликке баргандар, эч кимиң эл үчүн кызмат кылбайсың. Бийлигиңди сакташ үчүн гана кызмат кыласың. Кечээ күнү шайлоонун башында суроо бердим. Ошол эле депутаттык аттанып аткандарга суроо бердим. Эй, билим берүү тармагына тийбегилечи. Билим берүү мекемелерине тийбегилечи. Шайлоо участкаларына мектептерди кылбагылачы. Мектептерди саясат менен аралаштырбагылачы. Шайлоо участкасы кыла турган болсоңор, ана толтура кафе, ресторандар бар, ошока кылгылачы. Мугалимдерге тийбегилечи деп айттым мен. Булгадыңар. Интеллигенция коркок болду. Билим берүү тармагындагы бүтүн интеллигенция коркок кулга айланып калды. Мамлекеттик шайлоо толтура ресторан, кафеде да өткөрө берсең болмок. Мамлекеттин өзүнүн бардыгын өлтүрдүңөр. 120 депутат. 120 депутат. Ар бириңдин артыңда килтейген бизнестериң бар. Ар бириңдин алтында толтура машиналарың бар, бирок мамлекеттен машина талап кылып жүрүшөсүң. Биз мугалим катары мамлекеттен машина талап кылган жокпуз, мектеп үчүн иштеп бердик, мамлекет үчүн иштеп бердик. Ар бириңдин артыңда килтейген хан сарайларың бар. Бирок биз мугалимдер квартирадан квартирага көрүп иштеп отурабыз, мамлекет үчүн. Ар бириң отура турган креслоң паланча миң доллар менен креслону талап кылып отурасың. Кызматкериңен бери айлык талап кылып отурасың. Кыргызстанда билим берүү тармагын, медицина тармагын өркүндөтмөйүнчө, өнүктүрмөйүнчө эч ким эч жака чыкпайсыңар. Урматтуулар, бүгүн мугалимдин айлыгын төмөндөттүңөр. Урматтуулар, бардыгың юрист болом, башка болом деп сүйлөшүңөр. Чын-чынына келген кезде мамлекет белгилеп берген айлыгыңды кара. Юристтин айлыгы менен мугалимдин айлыгы бирдей эле. Медиктин айлыгы менен мугалимдин айлыгы бирдей эле, анчалык айырмасы жок. Бирок мугалим жөнөкөй кепеде жашап атат. А бирок ошондой эле айлыкты алган юристиң, ошондой эле айлыкты алган адвокатың, медицинаң сарайларда, депутаттарың хан сарайда жашап отурат. Каерде калды акылмандуулук? Каерде калды идеалдуулук? Каерде калды чындык? Ошондон депутаттар, мен кызмат кылам деп төшүңдү какпа. Эл кызмат кылып бер деп сурангандар келгиле бийликке. Эл суранган адам келгиле. Мен деп өзүңдү төшүңдү какпа. Мен деп урган адам ичи бош барабанга окшош баң-баң деп үн чыгат, болду, ичиң бош бардыңдын. Кулактары мантылар, кулактары манты спортсмендер. Эй, карапайым калк үчүн интеллигенциянын канатын кайрыба. Талайбектей агаларыбыздын, чыныгы элдик атуулдардын канатын кайрыбай, кулагың шончолук манты болсо, ошончолук билегиң күчтүү болсо, эмне үчүн Кыргызстандын желегин желбиретип, олимпиадалык спорт түрлөрүнө катышып Кыргызстандын желегин желбиреткен жоксуңар? Эй, эркектер, кулактары манты эркектер,
Kulaqtары manты, bilegi güçtü, muştum tüyerler. Kıyım bosan, Aysulu dayı bolbaydın bile. Kırgızstandın jelegin Olimpiadada Aysulu kız jelbiret jüröt. Ay erkek kulağı mantılar Olimpiadaga çıkkan joksun. Boldu. Birönün betin kancalatkan kayadaga MMA pankreatonga çıkıp жүрüşөsүn. Urmattular, suranam. Kelgile, Kırgızstan üçün kızmat kılam degenler. Kulakları mantı bilegi güçtüler. Bugün bilimdülördü, intelligensiyana, bütün eldin uğuldarın saktap ergile. Eldin uğuldarın, eldin kıyındarın saktap ergile. Sonçalık kıyın bosan. Dağın dele çorniylardın, dağın dele momundaylardın артынан çurkap жүрөsүңөр. Hey, çınık intelligensiyana korgogula, etiyat kılgıla eldin adamdарын. Canım kuyup kaşaydı. İşenesiңерби? Тынчтык жок. Чет өлкөнүн мамлекеттери Кыргызстан менен мамиле кылалы дейт. Эмне деген инвестициялар келели дейт. Кой, аналар эме кылып алсын. Ал эми, Кыргызстанда тынчтык жок, мен кантип акчамды алып келем бияка деп бизден ишеним жок үчүн турат. Суранам, тамадалар, ырчылар, чоорчулар, звездалар, ырыңдыр да болду. Мамлекетти сындава. 120 депутат башкаңды сындава. Биримдикке ынтымак үчүн кызмат кылсаң кыл, бирок кресло талашпай тур. Кресло талашпай тур. Жөн тур бардың. Люстрация керек билем. Бирок ошол учурда акылмандарга, көсөмдөргө баш ийишти билели да. Улууларга баш ийишти да билели да. Учурунда Бакай атабыз дагы Манастын тизгинин тартып турган. Манас десе мардырап кетесиң. Баатыр деп койсо барбалаңдап кетесиң. Бери тур деп туруп, Манас атабызга тарбия берип акылмандыгын берип турган. Ошондон суранам, келгиле, элдин уулдарынын аркасына бириккиле. Кайталап айтам, Мелис мырза, Талай мырзаны алып келип, мэрияга отуруп, душка, суранам сизден ага. Шунчалык эр болсоң Талай экени алып келип, Талай экени заштагыла ошол жерде коргоп отур. Бардыгың биригип туруп, Садыр Жапаровго баш ийгиле. Түштүк. Кыргызстан 7 областка бөлүнбөйт. 7 областтан турат. Адамдын өзү көзү, кулагы бар сыяктуу эле Кыргызстандын өзүнүн Ошу, Нарыны, Жалал Абады, Бишкеги, Баткени, Ысык көлү Ошу бар деген сыяктуу эле. Кыргызстан 7 областка бөлүнбөйт. Кыргызстан 7 областтан турат. 7 област бардыңдан суранам. Садыр Жапаровго баш ийгиле. Лидер кылып шайладыңар, баш ийгиле эми. Ар кимиң өз алынча бөлүнбөгүлө. Ар кимиң өз алынча бөлүнбөгүлө. Падышага баш ийгиле. Сооронбай Жээнбековди сындава, аны да сындава, муну да сындава, өзүңдү билип ал. Ала тоого кыянат кылбайм деген эркектер. Ала тоого кыянат кылбайм дейсиң, бирок аялыңа кыянат кылып жүрөсүн. Элиме кызмат кылам деген аялдар, элиңе кызмат кылам дейсиң, бирок эриңе кызмат кыла албайсың бирок. Ошондон мекен үй бүлөдөн башталат. Мекен үй бүлөдөн башталат. Мекенимди сүйөм деген ар бириң алгач үй бүлөңдү сүйүп ал. Үй бүлөңдү сүйүп ал. Ата энеңе итаат кыл. Аялың, бала чакаңды сүй. Күйөөң, аялың, бала чакаңды урматта сыйла. Ата энеңди төргө өткөрүшкө билбейсиң али бери. Ошондон келгиле ар бириң. Ата энеңди сыйла, ата энеңди. Канчалаган ата энелер зар какшап ыйлап отурат. Идрис, менин балам площадьта жүрөт. Идрис, менин балам мародёрлор менен жүрөт, чакырып койчу деп мен жеке өзүмө кат жазып отурат. Ар бириңиздерден суранам. Мекен үй бүлөдөн турат. Мекен үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөңө итаат кыл. Жалпы жаштар. Бардың баш ийгиле. Ата энеңе баш ий. Площадька чыкпа деди, үйдө отур ата энең жанында. Ал эми сындап аткандар, суранам, сындап аткандар. Токтогула. Садыр Жапаров келгенне бир күн болду элек сындап отурасыңар. Болгону ситуациядан чыгып кетүү үчүн а кишиге тизгинди карматты. Муну бир күндө өтөр-өтпөс сындап отургандар бар. Кое туруңуздарчы. Ар бириңиздерден суранам, келиңиздер. Мамлекетибиз аман калсын десек, эли жери үчүн кызмат кыла турган боло турган болсок, тилиңди тыйгыла да, биримдик үчүн ар бириңерден суранам, бир лидердин астына биригип бергиле. Акыркы сөзүм кайталайм. Суранам, урматтуу Мелис Мырзахматов, Талай мырзаны кайрап келип, мэрияга экөөң биригип отуруп туруп, душка, суранам сизден. Талай менен Мелис мырза, эки мырза келгенден кийин, экөөнүн жанында бүтүн балдарың менен, бүтүн бардыгың биригип, ana ошо жакшы адамдарды коргоп, жанында жаман адамдар жакындабасын, коргоп бергиле, ошондой билегиңер күчтүү экен. Ар бириңерден суранам. Спортсмендер, билегиң менен миң күчтүү болсоң да билимдүүгө баш ийесиңер. Ар бириң оң кулак, сол кулак менен билип алгыла. Спортсмендер бардыгын биригип, бүгүн элдик лидерлерди, элдик көсөмдөрдү, элдик акылмандарды коргоп бергиле эми. Суранам. Бардыгын кулактары мантылар, эч бириңди биз панкреатонго чакырган жокпуз.
Эч бириңди ММА'га чакырып аткан жери жок. Бардыгыңды мамлекетти сактап калууга чакырып жатабыз. Мамлекетти сактап калууга чакырып жаткандан кийин элдин уулдарын уруп теппей тургула. Элдин уулдарын канжалатпай тургула. Сактап берип тургула. Ар бириң суранам. Өзгөчө суранам. Келиңиздер. Лидерлерге баш ишти үйрөнмөйүнчө мамлекет аман калбайт. Кресло талашпай тургула. Кайсы 100 менен кресло талашасыңар? Кайсы 100 менен талашасыңар креслону? Коя тургула. Коя тургула. Жооптуу, кооптуу кызматка умтулбай тургула. Умтулбагыла эч ким. Суранам. Кечетен бери кылган ишим ибадатта эл жерге дуа кылуу менен, жеке өзүмө кайры телефон чалгандар менен гана турат. Мага мен мамлекетке кызмат кылам деп умтулдум. Мектепке бардым, театрга бардым, башка бардым. Барган жеримде саясаттын курманы болуп жыгылдым. Анан мамлекетке кызмат кылуу үчүн ак үйгө барып креслого отуруш шарт эмес экендигин түшүндүм. Мамлекетке кызмат кылуу үчүн ак үйгө барып отуруш шарт эмес. Ар кимиң турган жериңде кызмат кыла бер. Ал эми мен мамлекет үй бүлөдөн башталат. Баскан турган жеримде үй бүлөлөрдү биримдикке чакыруу менен алекмин. Бирөөнүн үйү өрттөнүп атса, өрттөнүп аткан үйдү пожарны чакырып сактап атабыз. Бирок бирөөнүн үй бүлөсү бузулуп атса, бузулуп аткан үй бүлөнү сактап аткан жерибиз жок. Тескерисинче тоюна баргандар өзү тоюнда эле начар көрүнгөн болчу деп дагы сындап отурабыз. Менин баскан турган жеримде азыр үй бүлөлөрдү биримдикке чакырып отурам. Урматтуулар, кечээ күнү революция болуп атат, амага болсу жаштар суроо берип, агай, атам менен апам ичип алып, үй бүлөбүз урушуп атат, эмне кылсам болот деп, үй бүлө менен дарттанып отурам. Кел, момундай кылалы, момундай кылалы деп урушкан үй бүлөлөрдү жараштырып, ушу менен дарттанып отурам. Бир айдан бери агитацияда, бир айдан бери башкада жүргөндөр, ишенесизби, бир айдан бери үй бүлөнү жараштыруу, бир айдан бери бир үй бүлө деген мекемени сактап калуу менен алек болуп отурам. Ар ким колунан келген жерде кызмат кыла берсин. Мамлекетке кызмат кылыш үчүн ак үйгө барыш шарт эмес, креслого отуруш шарт эмес. Турган жериңде ар бириң кызмат кыла бергиле. Турган жериңде ар бириң кызмат кыла бергиле. Суранам. Алдыбызда кыш келатат. Суук кыш келатат. Алдыбызда кыйын бир учур келет. Ошондуктан бардыгын кечеңдетпей, коомдук лидер катары Садыр Жапаров шайлагандан кийин буттосо бербей, бир күндө аны сындай бербей, ана ошол кишинин колуна кол, бутуна бут болгула, а кишинин ар бир оозунан чыккан сөзүнө карап тургула. Ал эми Садыр Жапаровдун айланасындагы кеңеш берген кеңешчилер акылмандуулук менен кеңеш бергиле. Мына партияда, мына партияңда, түпүртүн партияга бөлүнбөгүлө эч кимиң болду. Бирик бардыгың болду. Партияга бөлүнбөгүлө бардыгың. Партияга бөлүнбөгүлө болду. Азыр кабал бөлүнө турган учур эмес партияга. Азыр кабал партияга бөлүнө турган учур эмес. Суранам. Бардыгың биригип туруп, кайсы партиядан болбо, эл ишеним арткан лидерлерди алып келип отур, интеллигенция менен отур, бирик да болду, иш кылып бер эми. Иш кылып бер, кызмат кылып бер. Мен ар ким колунан келген кызматты кылсын деп атам. Менин да колуман келген кызмат, мен эфирден чыгып, элдин баары телефондо отурган үчүн эфирден чыгып байланышып отурам. Площадка барып, митинг, пикет, тополоң чыгарган токтоткула эми болду. Токтоткула. Бир гана Садыр Жапаровдун сөзүн уккула бардың, башы келе ошонун тапшырманы угуп отургула болду. Ал эми мектеп окуучулары жана студенттер, бирөөң да мектеп окуучулары, студенттер площадка барба, сабагыңды оку. Кыйратып, көбөйтүүнүн жадыбалын унутуп бүттүңөр керек болсо. Мектеп окуучулары жана студенттер отуруп бере калды. Ырчылар, тамадалар, чоорчулар креслого умтулбай, ар бириңде миллиондогон подписчиктериң бар. Элди биримдикке чакырып тургула болду. Биримдикке чакырып тургула, суранам, болду. Элди ынтымакка, Садыр Жапаровго баш ийүүгө чакырып тургула болду. Люстрация керек, бирок азыр люстрация керек деп азыр кресло талаша турган учур эмес. Ал эми 120 депутат, мурдагы бывший депутаттар пандемия учурунда каякта элеңер? Ошол эле учурда азыр каяктасыңар? Чыкпайсыңбы эми? Чыкпайсыңбы элим үчүн дегендер? Чык эми, болду. Урматтуу элибиз, болду эми. Элдин уулдарын тийбей тургула. Элдин уулдарына тийбей тургула. Кызмат кылсын эми, болду. Көрүнгөн эме кылбагыла. Партияга бөлүнгөндөр, суранам,
Tilingdi tый, mına partiyadan deye berbegilече. Бишкектегилер. Атыңарды атап эле айтайын анда. Жаңыр Акаев, Тилек мырза, ана жерде Үсөн, же болбосо Элдияр мырза, ар бириңер азаматсыңар, элдин уулусуңар көз тийбесин. Кимиң кайда болбо? Садыр Жапаровго баш ийгиле, болду кое тургула эми. Элди улам чогулта бербегиле болду. Элди улам чогултуп майдалай бербегиле сураныч. Микрофонду берип койсо алкашы да, акмагы да, тантыгы да чыгып сүйлөп, элдин баарын бузуп атасыңар. Кое тургула эми. Кое тургула. Садыр Жапаровду сындагандар. Ошо жер шайлап берип койду болду. Садыр Жапаров да суктанган үчүн ошо жерге барган жок. Болгон убактынчалык элди стабилдүүлүккө, мамлекеттик укуктук майданга, укуктук талаага алып келгенге чейин кое тургула сындабай. Жаштардын баарын ынтымакка чакыргыла. Бири-бириңерди чакыргыла. Кыргыз өзбектер кимиң болбо? Сен кыргыз, сен өзбек экендиң далилдебе бири-бириңе. Экөөң тең мусулман экендиң далилде бүгүн. Экөөң тең мусулман экендиң далилдечи көрөйүн. Мусулманга зыян бербейт. Мекен сүйүү имандан. Кимиң болсо да мекенди сүйчү көрөйүн. Мекениңди сүйгөндөр. Партия мекенден артыкпы? Партия мекенден артыкпы? Ойлонгулачы. Уруулар урууга бөлүнгөн. Улут уруудан артыкпы? Анда улут үчүн бириккиле. Бүтүндөй кыргыз элим мекеним үчүн бириккиле болду. Болбосо болбойт. Партия мекенден артып койгон акмактар турасыңар азыр. Менин партиям. Ушул абалда биздин партияда ойлогон отурасыңар. Түкүрдүм аша партияларыңдын бардыгыңа. Урматтуулар, партия эмес азыр. Кече партияда уктагандар, бүгүн парламентке келип уктадыңар. Партияда уктагандар, парламентте уктадыңар. Элдин сөзүн укпадыңар, ошон үчүн ушул болду. Суранам, келгиле, жаным кейди. Кыйналдым. Бүгүн элдин уулдары бириккиле болду. Бүгүн элдин уулдары, улукмандар, көсөмдөр бириккиле. Мына ушул абал идеологиянын жоктугунан болду. Мына ушул абал көсөмдөрдүн бирикпегенинен болду. Ар кимиң кыйынсын, бардыгын кыйынсын, өз алдыңча бирок. Бириккилечи. Алкаш менен алкаш биригет, бомуз менен бомуз биригет. Бирок эмне үчүн кыйындар бирикпейсиңер? Азыркы абалда биздин партияда бөлүнгөндөр чыныгы патриот эмессиңер. Биздин партияда бөлүнгөндөр чыныгы патриот эмессиңер азыркылар. Азыркы абалда партияда бөлүнө турган учур эмес. Азыркы абал элим жерим деп, Кыргызстаным деп бириге турган учур азыр. Партияңа түкүрдүм бардыңдын. Койгула, партияңды кое тургула. Элдик лидер катары Садыр Жапаровду шайладыңарбы? Садыр Жапаровдун аркасында бириккиле бардыгың. Бирикмейинче болбойт. Бардыгың бириккиле. Урматтуу Мелис мырза, суранам сизден. Жалал-Абад, Ош, Баткен мага кулак салгыла деген сөзүңүздү мына коомдук бузарлар атайын жазып алып эл дагы бөлүп атат. Сиз күйгөнүңүз үчүн сүйлөдүңүз. Эл жерди сүйгөнүңүз үчүн сүйлөдүңүз. Бирок келиңиз. Сизди эл сагынып күттү. Кечеги элдин эсинен кете турган эрдиңизди кайра кайталап, мэрияга келип, Талайбек Сарбашевди алып келип отуруп, биригип туруп, сонун идея менен биригип туруп, Садыр Жапаров менен тил биригип туруп, анан кийин эл үчүн кызмат кылып бериңиздер. Болбосо болбойт. Мелис мырза, суранам. Эл үчүн, жер үчүн ошончо жерден учуп келгенден кийин, 6 жылдан бери Ала тоого кире албай, не деген ичиңизде арман күйүт менен жүргөндөн кийин, кечеги күндү чукулап отура турган учур эмес азыр. Эртеңки күнгө көз арта турган, келечек үмүт арта турган учур азыр. Ошондуктан элдин уулдарын бириктирип алыңыз. Сиздин кадыр баркыңыз кандай жогору болсо, ошол бийиктен ылдый түшүп кетпестиги үчүн кыйындар менен кеңешиңиз. Элдин уулдар менен кеңешиңиз. Буякта да элдин азаматтары бар, ошолор менен кеңешиңиз. Ошолордун бири Талайбек Сарбашев. Талайбек Сарбашев жаныңызга алып келиңиз. Душка мырза, урматтуу Душка, креслону ээлеп отурган креслону. Кадырыңыз баркыңыз менен Талай мырзаны алып келип, Талай мырзанын жана Мелис Мырзахматов эки мырзанын жанында телекранитель болуп коргоп бериңиз да эл үчүн кызмат кылгыла болду. Кулактары мантылар, билеги күчтүүлөр, баары бир билимдүүгө баш ийесиңер, унутпагыла. Баары бир билимдүүгө баш ийесиңер. Азыр Кыргызстандын полиясын, Кыргызстан Ала тоонун майданын ММА панкратионго айлантпагыла. Сончолук кыйын болсоңор, эмне үчүн Кыргызстандын желегин дүйнөлүк олимпиадалык спорт түрлөрүндө желбиреткен жоксуңар? Тескеринче эркектер, кулактары мантылар, Айсулуу Тыныбекова кызыбыз желбиретти. Бирок эркектер эч кимин желбирете алган жоксун. Ошондуктан суранам,
Билеги күчтүүлөр, кулактары мантылар, элдин уулдарын коргоп бергиле. Элдин уулдарын көсөмдөрүн коргоп бергиле. Азыр элдин уулдары интеллигенциянын бардыгына акмактар тарабынан чабуул жасалып аткан учуру болот. Ошол учурда, ошол элдин уулдары, Садыр Жапаров болсун, Адахам Мадымаров болсун, Мелис Мырзахметов ким болбосун, ошол эл ишеним арткан уулдардын бардыгын кулактары мантылар, кыйын болсоңор коргогула эми. Кыйын болсоңор колдогула эми ошолорду. Партияга бөлүнгөндөр бириң да патриот эмессиң. Партияга бөлүнгөндөр бардыгың мамлекетти сүйөм деген сөзүнүн аркасына бекинген маңкуртуңар. Азыр партияга бөлүнө турган учур эмес. Менин партияман чыксын дей турган учур эмес. Азыр элим жерим дей турган эр заматтардын тил бириге турган учуру. Бардыгың бирик болду. Тамадалар, ырчылар, звездалар бирөөнү сындаганын кое тургула. Бирөөнү сындаганын кое тур. Ар бириңде подписчиктериң бар, биригип туруп, элди биримдикке чакыргыла. Жаштар, студенттер, мектеп окуучулары, площадьта бале барбы сага? Бир китеп окуй элексиң. 7 айлык карантинде бир китеп окуп бүтүрө элексиң силер. Студенттер, мектеп окуучулары, бар окуңду оку. Сабагыңды оку, үйүңдөн чыкпа. Ата-энеңдин алдынан чыкпай тур азыр. Ата-энеңдин алдынан чыкпа. Студенттер, мектеп окуучулары, эмне бар сага площадьта? Ар бириң отурнакта отуруп тур. Студенттер, мектеп окуучулары, ар бириң үйүңөн чыкпа, кадам карыш чыкпагын. Үйүңдө отуруп бардың. Жаным кейди. Чындап айтам, жаным кейди. Бир лидердин аркасынан бириккиле болбосо болбойт. ММКлар, YouTube блогерлер, просмотрым көп болсун деген катындан 5 бетер ушакчылар. Жаман маалыматты таратып атасыңар. Элди интригага алып чыккан маалыматтарды алып чыгып атасыңар. Урматтуу ютуберлер, блогерлер, сен просмотрымды көбүрөөк кылайын деп 2 сом тыйыныңды ойлоп атасың. Элдин эртеңин ойлогулачы. Туура маалыматты чыгаргыла болду. Болбосо чыгарбагыла. Кыйын күндө, кысталышта эл өлүп аткан камерага тартып, өлүп атканды чыгарып 1 сом пулду таап не кыласыңар? Арам акчаң менен өлүп кеткиле бардың. Не кыласыңар? Ютуберлер, ММКлар, просмотрым болсун дегендер. Кечеги бабаларыбыз тарыхта калайын. Атым затым тарыхта калсын, мекенимди сүйөйүн деп тарыхта калайын деген аталардын балдары бүгүн ютубта калайын деп жүрөбүз биз. Майдаланган акмактар. Келгилечи. Ырчылар, тамадалар, башкалар кое тургула. Мамлекеттен кресло талашпай кое тургула. Ырчылар, тамадалар, звездалар, эч кимиң ачка эмессиң. Бардыгың акчаң бар. Гиф башкаңды кое тургула. Элдин бардыгын биримдикке ынтымакка чакырып чыккыла. Болбосо чыкпа болду. Бар аякта ырыңды үйрөн. Ансы деле кыйраты ырдап аткан жери жок. Фонограмма менен, компьютер менен жасап алып ырдап отурушасың мага. Илгери биз ырчыларды карап, сахнадагы адамды карап түздөндүк. Сахна адамына карап ошондой болоюн дедик эле. Бүгүн сахна адамына карап түздөн албайбыз. Сахна адамынын деңгээли көрөрмандын деңгээлине түшүп кеткенсиңер. Жарым жалаңач белиңди ачып, көкүрөгүңдү ачып ырдап жүрдүң. Элдин баарын маңкуртка айланттың. Элим жеримде ырдаган жоксуңар. Күйдүм, сүйдүм, өлөм күйөм деп отуруп, элдин бардыгын жеңил ойлуулукка алып бардыңар. Ошондон суранам. Келиңиздер. Мени мугалим катары алдыңарга чыгып атам. Бир мугалим катары чыгып атам. Бирок коом тилекке каршы төкмө акын катары таанып билет экен. Менин сүйлөгөн сөзүмдү бурмалабай, моноо жеримди гана кесип алып, жаман жака дагы элге таратпай, бардыңардан суранам, тарата турган болсоңор ушул сөзүмдү тараткыла. Кайсы сөзүм кайталайм. Бүгүн биз бир бүтүн бийликти өзгөртө алдыкпы? Эми буягына өзүбүздү өзгөртүш керек. Өзүбүз өзгөрмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт. Революцияны уламдан улам площадьта жасай бербегиле. Революцияны жан дүйнөдө жасагыла. Революцияны мээде жасагыла. Ошол эле учурда биз кечеги революцияны кылгандар мамлекетти талкалаш үчүн кылган жокпуз. Эмне үчүн кылдык эле? Чирип кеткен системаны талкалаш үчүн кылдык эле. Ана ошон үчүн келгиле. Садыр Жапаровду коомдук лидер катары шайлагандан кийин коомдук лидерди башыйып, бир лидердин басына башыйыл. Ырчылар, чоорчулар, тамадалар, кимиң болуп бардыгы ошол лидерге башыйып кулак салалы жана аракет кылалы болду, алдыга умтулалы. Бирок элди уламдан улам көрүнгөн жерге топтой бербегиле. Бүгүн эртең менен Бишкектеги чогулушту көрдүм. Кереги жок болчу.
көрүнгөнүн, чыгып аткан, сүйлөп атканын сөздөрүн да көрдүк. Урматтуу Жанар мырза, Тилек Токтогазиев, сизди дагы, Үсөн, Улан Үсейин, жана ошол жерде кимдерди көрдүм? Элди улам кайра чогулта өрбөгүлө. Элди чогулта өрбөгүлө. Садыр Жапаровдун тапшырмасы болмоюнча элди эч жерге чогултпагыла болду. Чогултпагыла элди. Элди чогултпай тургула. Коомдук лидерлер баш ийгиле. Мелис Мырзахматов, суранам, Талайбек Сарпашевди креслого алып келип, биргеликте, Душка, кресло ата энебизден калган эмес. Суранам сизден. Ошол жерди жаман адамдар ээлеп албасын деп карап атасыз. Рахмат. Жаман адамдар ээлеп албасын деп карап атуу, бул Талайбек мырзаны кубалап чыгуу деген нерсе эмес. Сиз кубалап чыккан жоксуз, билем. Кечеги ошол Талайбек мырзага ишеним көрсөтпөгөн депутаттар ошол кайра ошол креслого кайсы жүзүңөр менен барасыңар билбейм, бирок туура эмес иш кылдыңар. Канткен менен, Душка, акылыңыз болсо, мени ини катары кулак салгыңыз келсе сизден суранам. Талай аганы алып келип, Мелис Мырзахматов экөө келип, экөөнүн личный өзүңүз билегиңде күчүң бар болсо, билимдүүлөрдү коргоп телекранитель болуп бериңиз. Бүгүн Бир Бол партиясын, ата мекенибиз башка партиясын колдой турган учур эмес. Бүгүн бир мамлекетти колдой турган учур. Кайталап айтам, чыгаандар бирөөң партия деп сүйлөй турган болсоң, бардыңды патриот деп эсептебейм мен эч кимиңди. Мен дагы эл дагы эсептебейт. Бирөөң партия үчүн күйө турган болсоң, бардыңа түкөрдүм. Партия үчүн, партияны ойлой турган учур эмес. Партияны ойлой турган учур эмес азыр. Мамлекетти ойлой турган учур. Суранам. Алла Таалам ар бирибизге узак өмүр берсин. Кресло талашкандар уялгыла. Ошол жер кресло элейсин да, бирок үйдөгү аялыңдын, ата энеңдин, бала чагаңдын алдында ошо кресло чалып кадыр баркың жок, жеке өзүңдүн керек болсо. Суранам. Менин сөздөрүмдү туура эмес жака бурмалаган дагы маңкурттар чыгат. Бирок ошол маңкурттарды ээрчип алган, майдаланып кеткен элге капамын. Урматтуу эл, муштай жаш баланын сөзүнө да ээрчип, же башканын сөзүн, YouTube блогерде жазган теманын сөзүн ээрчигендер да бар. Ойлонгулачы болду эми. Ойлонгула. Аллах Таалам мекен сүйүү имандан. Аллах Таалам мекенибизге тынчтыгыңды бере бер. Аллах Таалам бөлүнүп жарылуулардан өзүң сакта. Элимди сүйөм деп, бирок эси жоктук кылып аткан акмактардан өзүң сакта. Аллах Таалам Алатыбызга тынчтыгыңды бер. Аллах Таалам мекенибизди бурмалап аткан, түрдүү жаман жакка бузуп аткан маңкурттардын бардыгынын жан дүйнөсүнө ыйман бер. Аллах Таалам курулай патриот болуштан өзүң сакта. Калп эле патриотмун деп Кыргызстанды чөктүрүп аткандардан өзүң сакта. Залымдын зулумунан сакта мекенибизди, я Раббим. Парта кресло талашып аткан акмактардан өзүң сакта, я Раббим. Биздин келечек муун, аталарыбыздын, бабаларыбыздын каны менен келген Кыргызстаныбызды көздөн, сөздөн, жамандан өзүң сакта, я Раббим. Жоң гана маалыматтарды бурмалап, өзүнүн YouTube каналында просмотрду көбөйтөйүн деген акмактардан сакта, я Раббим. Аллах Таалам мекенибизди тез арада тынчтыкта, тез арада мекенибизди өнүгүп кетүүгө бер. Аллахым мекенибиздеги бардык элди биримдикке, ынтымакка, кайрадан бир желектин астына, бир лидердин астына биригүүсүнө өзүң жардам бер. Аллах Таалам Садыр Жапаровду премьер-министр кылып, убактынчалык ишеним арткандан кийин суранам, я Раббим, Садыр Жапаровдун жанындагы адамдарга туура пикир бер. Аллах Таалам жамандыктан сакта. Аллах Таалам партияга бөлүнгөн акмактардын бардыгын мекеним деп жүрөгүн соккон бир жерге бириктир, я Раббим. Партиям деп бирикпегилечи. Мына партия каякта дебегилечи, суранам. Мына партиянын адамы гана дебегилечи. Түкүрдүм со партияга бөлүнгөндөр. Мекеним деп бириккилечи. Элим жерим деп бириккилечи. Элим жерим деп бириккилечи. Партияңды кое турчу бардыгың. Креслону кое турчу бардыгың. Бир лидердин артына биригип тургулачы.
Bir liderin артына birigip turgulaçı. Bardın Sadır Japarov'un arkasına birigip turgulaçı boldu. Ana ol görüngön saytlar, görüngön özün kösömdegender, görüngön sayt, görüngön YouTube kanalдар, Sadır Japarov'un sözün bulgalabay, görüngөнгө jaman көрсөтпөй жөн turgulaçı wagtynçalyk. Ya Rabbim, mekenimdi jamandan sakta ya Rabbim. Elim jerimdin talgalanıp geçinden sakta ya Rabbim. Koşuna өлkөлөрgө, dünya eline uyat boludan sakta ya Rabbim. Allah'ım, mekenge men kızmat kılam dep kalbele tösün kakpay, meken üçün kızmat kılıp ber dep el özü surangan er azamattardı aldıga çıkar ya Rabbim. Partiya üçün bölünbögüle ya Rabbim. Allah Taala'm özün imanımızdı. Kurulay söz menen emes. Jön gana kalpak kiyip alıp süretkö düşkön portret emes. Patriottuluktu kiyim menen emes. İlim menen, bilim menen, can düynönün göröngösü menen görsetöl ya Rabbim. Ulukmandar, eldin uğuldarı, ey eldin gösöndörü suranam kelgile jaşlardı jalpsın birimdike çakırgıla. Ey imam damlalar, muftiler, ay baylık üçün çurkabay gelgile bardığın birigip, bütün eldin bardığın birimdike çakırgıla. Eldin barın Sadır Japarov'ka başıyıp, lider katarı saylagandan bir liderdin aslında birigüge çakırgıla. Ey eldin uğuldarı, suranam gelingizler, elde oylogondor, eldin uğulun sayladık bu boldu. Bişkektegiler, Kresto talaskan gelesoğlar koya turgulaçı. Menim partiyamda bölüngöndür koya turgulaçı. Liderdin aslında birikkileçi bardın. Ey. Partiyaga bölüngön partokratlar, partiyaga bölüngön patriot bolmuş körüngön akmaktar gelesoğlar. Azır partiyan oylay turgan uçur emez. Azır elde oylay turgan, jerdi mekende oylay turgan uçur. Kelgileçi. Kalp bilen ne degen patriottuluk sözlerdi partiyandın atına koyup aldın. Bırak özüңdün жүрөгүңө zatına koygan joksun o salatты. Mekenim Kırgızstan dep жүрөгүңдөн aytkan joksun. Birimdik dep diliңден aytkan joksun. Respublikan dep can жүрөгүң menen aytkan joksun. Жөн gana atta tiliň menen süýleşiň, diliň menen güýgön joksun eliň jeriňe. Bugün barıp alıp dagı parta talaşıp oturasın. Ana jerde bir ene balasından ayrılıp oturat. Ana agam gözünden, özünden, denesinden ayrılıp oturat. A sen bolsa partana kaygırıp oturasın. Biýliktegi Kristoňa kaygırıp oturasın. Suranam ey eldin uğuldarı. Kelgile partiyaňdy oylaba, eliň jeriňdi oyla. Ar biriňdi bir Sadır Japarov'dy saýlap turduň bu. Sadır Japarov bir liderin arkasına birikkile. Bir liderin arkasına birindike birikkile. Ey imam damlalar, akılmandar, üniversitet mekteptin direktorları, rektorları gösöndör. Bütünдөй jaşlaryňdy çakır birimdike. Ar biriňe kulak salgan oşonca jamaat bar. Jalpsın birimdike çakır boldu. Kimiňe Kresto gerek? Uşul awalda, uşul turgan uçurda Kresto talaşasınbı? Kaysı yüzüň menen, kaysı betiň menen? Mamleketke kızmat kılış üçün Krestoga oturuş şart emes. Turgan jeriňde kızmat kılalyçy ya Rabbim. Mekenime tinçlik ber, el jerime tinçlik ber ya Rabbim. Ey Kristonu közdegen gelesoğlar, mankurtlar, partiyam degen maydalangan gelesoğlar koya turçu. Elim jerimde birikçi, elim jerimde birikçi. Allahümme salli ala seyyidina Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbil alemin elime cerime tinçlik ber, mekenime tinçlik ber, Allah tövbe tinçlik ber, bütün de elge birimdik ber, bütün de elge tinçlimak ber, ıntımak ber ya Rabbim. Hey elim jerim, suranam bardın, bir liderin aslında birigip dur wagtynçalyk. Mamleketde hukuktuk talak alıp gelip alı wagtynçalyk. Tinçlykty jaratyp alı wagtynçalyk. Andan keyin erteň saýlap bolgon kezde azyrkılar kaýsy yüz menen bararsın görörmün. Biroq partiya debe, mamleketim elim jerimde, Kreslo debey tur Kırgızstanım de bardygyň goýa turgula. Sadır Japarov'dan bölögüne başybey kulak salbay turgulaçy. Ulumatular, Canar Akayev, Tilege, Ulan Hüseyin, Suranam, kayra eldi görüngön jerge çoğulta berbegileçi. Mana o jerde Talaybek Sarbaşypy koldop atkandar. Boldu kayra çoğulta berbegileçi, Suranam koya turgulaçy. Hey Duşka, Kresto saga gerek bolsa Suranam, Melis Mirzakmatov Suranam, Talaybek agabızdy alıp gelip oturup durup partany koya turgulaçy. Bir liderin aslında birikkileçi. Allah Taala mekerime tinçlik ber, el jerime tinçlik ber. Düşmanlarga kor boludan,
zalimlarga kor boludan, bütün dünya eline uyat boludan özüň sakta ya Rabbim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbil alemin, dualarımda kabul kıl ya Rabbim. Elime cerime tinçlik ver ya Rabbim. Allah'ım. Bir kitap okuyalım biz. Oturağız. Bir aylık agitatsiyaňardy da gördüm bardığımda. Bir aylık agitatsiyada her kimin özüңdün jeke planyň, erteňiň eliň jeriňden maksady jönde süýlegen joksuň. Biri-biriňdi uşakdagan uşakçı katındyň dengelinden düşüp ketdiň. Agitatsiyaňdyň bardygyny gördüm. Biri-biriňdi jamanda, biri-biriňdi uşakda, biri-biriňdi gıybat kılıp, biri-biriňden akyňa girip, aram etip, aram adamdyn etin jegen aram menen gana alektendiň. Mına oşonun akıbeti. Menmin degen liderler bardygyň birikken joksuň, bölüngönüňden akıbeti usul boldu. Gördüm bir aylık agitatsiyaňda. Bardığın parta, bardığın krestonu gana oyladın. Kırgızstanda oylagan joksun hiç kimin. Bardığın jeke biznesingde oyladın. Kırgızstanda oylagan joksun hiç kimin. Gördüm agitatsiyaňda. Bir-biriňdi jamandaş menen alek boldun. Bugün çıkıp alıp bulaşatka, mana günü men turdum, mana jerde uktay elekmi men turdum, men de tattutumun dep kresto talaşa oturuşasın. Birikkile. Ay, üniversitetin rektorları, mekteptin direktorları, keçe jugundu juttagandar, bol demi keçek öttü getdi. Bu yagına jok degende namıstan kılaçı. Keçek ayıbыңды, kataňdy juğulaçı bu yagına. İmam damlalar, hubbul vatan minal iman, meken suyu imandan, hey mekendin imam damlaları, alım oğliyaları, canazaga başkaga barmay, bemi de eldi birikdike çıkarıp durgulaçı, eldi de çakırgıla bol demi. Milisiyalar, kadırыңды barkыңды gördüңөр. Deputatlar kadırыңды barkыңды gördüңөр. Bol demi. Ötkön iştegi ayıbыңарды juup, bu yagına iştep bergileçem. Milisiyalar, el aldına çıgalbadyň formaň menen keçeyi günü. Gördüňbü? Talkylap saldy. Deputatlar el aldına çıgalgan joksuňar gördüňbü? El uşunday sel eken. Bugün el intellektualdyk deňgelde tömöndö baratabız. Jaşlarыбызды gördüňüzderbi? Orusça süýleseň da oýuňdan aşça nersen aýta albaýsın. Orusça süýlegendigi artykçylyk emes. Anglesçe süýleseň da oýuňdan aşça nersen aýta albaýsın. Oşondan soranam. Gep til bilgende emes. Gep mekendi süýüdü. Eldi jerde ıntymaka çakyrdy. Ar biriňden soranam. Men efirimdi toktatdym. MMK, YouTube blogerler menin efirimde görüngön jaka jaman jaka bulgabay. Menin bir gana maksatım, bir lider. Sadır Japarov'tu bir şayladıňarby? Bir liderin arkasına birigip turgula, kresto talaşpay turgula. Men bir gana maksatım şol. Mamleketni saktap kaluu üçin azır bir liderge baş üýüge toora geldi, baş iýip turgula. Soranam. Allah Taala barıňızdardan razı olsun. Allah Taala bardybızga meken süýü imandan degen sezimdi jüregibizge salsın, meken üçin hyzmat kılууny salsın inşallah. Allah Taala mekeniz üçin birgil. Soranam. Men toktatdym. Menden öse geçirim surayım. Irçılar, çoğurçular, tamadalar, kresto talaşkan jok men bilem. Biroq uşunça da ırçılar, çoğurçular, ar biriňerde patpeşikler var. Ar biriňde milyondogon patpeşikler var. Menin patpeşigim milyon boldu dep maktanyp atkandar var. YouTube'dan altın knopka aldym dep maktanyp atkandar. Kelgilemi çıgargıla şol jaka eldi birimdike Sadır Japarovga baş iýip turuga çakyryp turgula. Hukukluk talaga Kırgızstan maydan aylansın. Anan keyin dagı eldi dagı dal oşo lüstrasiyaga çakyrabız. Anan keyin eskiler ketsin. Eski yüzler kelbegile dep anan keyin başlayız. Azır anın uçuru emes. Eski uçurlar azır keldey turgan uçur emes. Azır flash mob jasay turgan uçur emes. Azır koya turgala. Azır eldi birimdike bir bayraktın astında birigүүгө çakyra turgan uçur. Uşunu kılıp turgala sonuna.